Борбордук Азияда Тянь-Шань жана Памир алай тоолорунун бийик кыркалары кесип өткөн таң каларлык тоолуу аймак Кыргызстан өлкөсү жайгашкан. Кыргызстанда 90го жакын улуттун, элдин өкүлдөрү болгон 5 миллиондон ашык киши жашайт. Өлкөнүн негизги калкы кыргыздар, Борбордук Азиянын түрк группасына кирген байыркы элдердин бири. Кыргызстандын өзүнүн туусу, герби, гимни бар. Кыргыз Республикасы же Кыргызстан мамлекети суверендүү, унитардык, өзүмдүк территориясына жана конституциясына ээ болгон укуктук, граждандык мамлекеттин негиздеринде курулган демократиялык республика болуп эсептелет. Конституцияга ылайык Кыргызстандагы мамлекеттик бийлик Кыргыз Республикасынын президенти, Кыргыз Республикасынын парламенти, Жогорку кеңеш, Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана мамлекеттик бийликтин ага баш ийген уюмдары, Конституциялык сот, Жогорку сот, Кыргыз Республикасынын соттору жана жергиликтүү соттор тарабынан белгиленет жана ишке ашырылат. Мамлекеттик тил кыргыз тили. Орус тили улуттар аралык карым-катнаштын расмий тили болуп саналат. Кыргызстан жалпы жана адилеттүү дүйнө түзүлүшүнө, өз ара пайдалуу кызматташтыкка, глобалдык жана диний проблемалардын тынчтык жолу менен чечилишине умтулат. Эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин сактайт. Кыргызстан таасирдүү эл аралык Бириккен Улуттар уюму, ОБСЕ, бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму, бүткүл дүйнөлүк соода уюму, эл аралык валюта фонду, бүткүл дүйнөлүк банк сыяктуу жана башка уюмдардын толук укуктуу мүчөсү болуп саналат. Кыргызстан өтө көркөм тоолуу аймак. Өлкө болжол менен түндүк кеңдиктин 39 градус жана 40 градус ортосунда жана чыгыш узундуктун 69 градусу менен 80 градус аралыгында жатат. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай менен чектешет жана Тянь-Шандын батыш жарымы менен Памирдин анча чоң эмес бөлүгүн ээлейт. Батыштан чыгышты көздөй 900 километр аралыкта жана түндүктөн түштүктү карай 410 километр Кыргызстандын жерлери жалпы аянты 198,5 миң квадрат километр аралыкта созулуп жатат. Өлкөнүн рельефи негизинен тоолуу. Территориянын 90%-не жакыны деңиз деңгээлинен 1,5 миңдей метр жогору турат. Кыргызстандын эң бийик чокулары Жеңиш чокусу 7439 метр, Лелин чокусу 7134 метр жана Хан Теңир чокусу 6995 метр. Өлкөнүн 4,2% территориясын мөңгүлөр ээлеп турат. Мөңгүлөрдүн жана тоо кыркаларынын эриши көптөгөн тоо дарыяларына башат болуп, суу агымын камсыз кылат. Кыргызстанда 2000ге жакын көлдөр бар. Эң ири көлдөр Ысык көл, Соң көл, Чатыр көл. Кыргызстандын климаты өзгөчө ар түрдүү. Кээ бир аймактарда ал кескин континенталдуу, ал эми башкаларында деңиз климатына окшош. Буга ири көл Ысык көлдүн жана территориядагы тоолуу рельефтин болушу шарт түзөт. Өлкөнүн территориясынын көпчүлүк бөлүгүндө климат мээлүү, ал эми түштүктө субтропикалык климат. Кыргызстандын өсүмдүк дүйнөсү ар түрдүү жана бай. Буга рельефтин ар кандай ажырымдалышы, бийиктиктин кескин өзгөрүшү, тоо кыркаларынын жана тоолор аралык ойдуңдардын алмашып турушу көмөкчү болот. Кыргызстандын фаунасы омурткалуу жаныбарлардын 500гө жакын түрү жана курт-кумурскалардын 3000ден ашуун түрүнөн турат. Жаратылыш ландшафттарынын арбын түрдүүлүгү фаунанын өзгөчө көп түрдүү болушуна шарт түзгөн. Рельефтин формаларынын бай болушу, тоо көлдөрдүн жана шаркыратмалардын, жаңгак жемиш токойлорунун, Альпы шаалбаларынын жана мөңгүлөрдүн көптүгү, Ысык көл сыяктуу кайталангыс көркөм көлдүн, жагымдуу курорттук климаттык ресурстардын, тарыхый жана архитектуралык эстеликтердин болушу, кыргыз элинин салттык материалдык маданиятынын бөтөнчөлүгү, кыргыз фольклорунун ар түрдүүлүгү жана байлыгы менен Кыргызстан эл аралык туризмди кызыктырып өзүнө тартат.
Бишкек Кыргызстандын ордо шаары. Ал республиканын саясий, экономикалык, илимий, маданий транспорттук борбору. Бишкектин жашаган калкы 1 миллионго жакын адамды түзөт. Бишкек Чүй өрөөнүн борборунда Кыргыз Ала-Тоо тоо кыркасынын этегинде жайгашкан. Бишкектин жай мезгили ысык жана кургак. Июлда температура кээде 42 градус Цельсийге чейин жогорулайт. Кышкы орточо температура -7 градус Цельсий. Кышкысын кар калыңдыгы 15 сантиметрден жогору болбойт. Бишкек шаары катары 1825 жылы Борбордук Азиядан Кытайга кетүүчү байыркы соода жолунда Верны эри жолу менен кесилишиндеги Бишкек чебинин жанында пайда болгон. 1878 жылы шаар курулушунун башкы планы бекитилген. Каттоонун маалыматы боюнча Бишкекте 1897 жылы ар түрдүү улуттагы 6600 адам жашаган. Шаардын тургундары дыйканчылык менен бирге соода, кире, жүк ташуу жана кол өнөрчүлүк менен алектенишкен. Бишкектин жашоочулары калааны жашылдандырууга өзгөчө чоң көңүл бөлүшкөн. 1926 жылы Бишкекке ушул жерде туулуп өскөн советтик мамлекеттик көрүнүктүү аскер башчысы Михаил Васильевич Фрунзенин ысымы ыйгарылып, Фрунзе шаары деп аталган жана РСФСРдин курамындагы автономиялуу Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын борбору болуп эсептелген. 1936 жылдын 5 декабрында Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы түзүлгөн. Анын борбору Фрунзе шаары болгон. 1991 жылы Фрунзе калаасы Бишкек шаары деп аталышы өзгөргөн. Шаардагы өнөр жай курулушу 1925 жылы башталган. Өнөр жайдын өнүгүшүнүн баштапкы учурунда Интергельпо өз ара жардам аттуу Чехословак кооперативинин жардамы чоң роль ойногон. Өнөр жай жана коомдук курулуш улуу ата мекендик согуш аяктагандан кийин өзгөчө дүркүрөп өнүккөн. Буга согуш убагында Фрунзе шаарына немис аскерлеринин оккупациясына туш болгон аймактардагы көптөгөн ишканалардын жана жогорку квалификациялуу адистердин көчүрүлүп келиши көмөкчү болгон. Абдан кыска мөөнөттүн ичинде Кыргызстан архитектура жана калаа куруу тармагында боз үй жана сокмо тамдардан тартып, учурдагы имараттардын жана ири курулуштарды куруу жолун басып өттү. Шаарда архитектуралык көз караштан алганда кызыктуу бир катар коомдук имараттар тургузулду. Согуштан кийинки жылдарда классикалык архитектуранын формаларынын пайдаланышы менен көптөгөн монументалдуу имараттар курулган. Коомдук имараттардын жана ири курулуштардын басымдуу бөлүгү шаардын тарыхый калыптанган административдик ишкер борборунда Ибраимов атындагы Жибек жолу, Ганди атындагы проспектилери жана темир жол менен чектелген аймакта жайланыштырылган. Шаардын ортосу болуп Ала-Тоо аянты эсептелет. Аянттын азыркы турпаты 80-жылдардын биринчи жарымында калыптанган. Анда өкмөт үйүнүн жана азыркы учурда Кыргыз мамлекеттик тарых музейи жайгашкан мурунку партиянын тарыхый музейинен түзүлгөн архитектуралык ансамбль курулган. Ала-Тоо аянтында коомдук иш-чаралар, жалпы элдик майрамдар өткөрүлөт. Бишкек Кыргызстандын маданий борбору болуп саналат. Мында Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз академиялык опера жана балет театры, Доктоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театры, Орус драма театры, Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармония, цирк бар. Ордо калаанын тургундарынын жакшы көргөн эс алуу жайлары болгон шаардык парктар, бактар, скверлер жана саябан бактар бар. Бактарактардын жашыл жабуусу жайкы аптаптан жакшы коргойт. Булар Панфилов атындагы парк, Ататүрк атындагы парк, Каражыгач жайыгы, Дубовый паркы, Эркиндик жана Ганди атындагы саябан бактар, ботаникалык бак. Акыркы 10 жылдыкта борбор калаада кызмат көрсөтүү жана эс алуу чөйрөсүндөгү ишканалар дүркүрөгөн өнүгүү алды. Көптөгөн дүкөндөр, кафелер, ресторандар, машыгуучу залдар, сауналар, интернет-кафелер, түнкү клубтар, бильярд салондору ачылды. Шаарда ар кыл туристтик агенттиктер аракеттенишет.
Алар Кыргызстанга чет өлкөлүк туристтердин келишин да, ошондой эле туристтердин өлкө чегинен сырткары сапарын уюштурушат. Туристтик агенттиктер мейманканалардын алдын ала ээленишин, авиабилеттердин сатылышын жана алдын ала ээленишин камсыз кылышат. Унаа менен тейлешет. Ысык көлдө эс алууну, тоого чыгуу, ат үстүндөгү автомобиль, велосипед, суу үстүндөгү, тоодогу лыжа тебүү турларын уюштурушат. Акыркы 10 жылдыкта Борбор калаада ыкчам телефон, бейджингтик, спутниктик, байланыштардын ишканалары, интернет-провайдерлер, бүткүл дүйнөлүк экспресс-почта ишканалары, өзүмдүк менчик теле жана радиостанциялар дүркүрөп өнүгүүдө. Кыргызстан таңгаларлык карама-каршылыктардын өлкөсү. Бул өлкө түбөлүк кар жамынган аскар тоолордун, гүлдөрү бажырайган альпы шалбаалардын өлкөсү. Көбүктөнгөн шаркыратмалуу, ташкындаган тоо сууларынын жана шыбак жыттуу талаалардын өлкөсү. Көгүлтүр көлдөрдүн жана жашыл өрөөндөрдүн өлкөсү. Кыргызстанда Борбордук Азиянын бермети зымырыт түспөл ысык көл. Сулуулугу жагынан Швейцариянын көлдөрү менен атаандашкан бийик тоо көлү жатат. Кыргызстанда 1923 көл бар. Алардын 16сы 1 квадрат километрден ашык аянтка ээ. Көлдөрдүн көпчүлүгү деңиз деңгээлинен 3-4 миң метр жогору бийиктиктеги тоолуу аймактарда жайланышкан. Өзгөчө ири көлдөр Ысык көл, Соң көл, Чатыр көл. Бул көлдөр тектоникалык келип чыгышка ээ. Көлдөрдүн эң ириси Ысык көл. Ал 178 километр узундукка, туурасы 60 километр кеңдикке. Көлдүн тереңдиги 670 метрге жакын. Көлдүн үстүңкү бет аянты 6200 квадрат километр. Көл суусунун орточо деңгээли деңиз деңгээлинен 1600 метрдей жогору. Көл суусу 5,8 грамм литр жогорулатылган минералдашууга ээ. Ысык көл кышында тоңбойт. Суунун температурасы кышкысын 4 градус Цельсийга чейин төмөндөйт. Жайында суу 24 градус Цельсийга чейин ысыйт. Ысык көлгө күнгөй жана терскей ала тоо кыркаларынын көлдү айланта жайгашкан боорлорунан башталган 80ден ашык чоң эмес суулар куят. Ысык көлдөн суу агып чыкпайт. Көлдө кеме жүргүзүү өнүккөн. Ысык көл жана анын котловинасы жагымдуу бальнеологиялык жана жаратылыш шарттарына ээ. Мында көптөгөн санаторийлер, курорттор, эс алуу үйлөрү, туристтик агенттиктер бар. Ошого карабастан көлдүн ресурстарынын аз гана бөлүгү пайдаланылат. Бул багытта өнүгүш перспективасы абдан зор. Ысык көл тоңбос көл. Бул көл аймагындагы температурага жумшартуучу таасирин тийгизет. Кышында мында башка райондорго салыштырмалуу 3-5 градус Цельсий жылуураак, ал эми жайында өтө ысык аптап болбойт. Январдын орточо температурасы бөксө тоолуу аймактарда жана Ысык көлдө -4 градус Цельсийдан -9 градус Цельсийге чейин болот. Июлдун орточо температурасы 20-27 градус Цельсий.
Ысык көлдүн пайда болушу жөнүндө эл арасында көптөгөн уламыштар жаралган. Бул алардын бири. Илгери заманда кыргыздардын бир чакан айылында бир кыз жашаптыр. Ал ушунчалык сулуу болуптур. Анын сулуу ажары ай менен күндүн жарыгынан да көркөм экен. Бир убакта бир тууган жигиттер, Тескей жана Күнгөй, ал кызга ашык болушат. Алар сулууга катуу ашык болгондуктан бири экинчисине таптакыр жол бергиси келди. Өздөрүнүн талашын чечүү үчүн алар кең көк жашыл өрөөнгө чыгышып, күч сынашмак болушат. Кимиси аман калса, ал кызга үйлөнмөк болот. Беттешүү жөнүндөгү айың кеп кызга жетет. Ал шамалдай тез жүрүп, жигиттерди жараштыруу үчүн өрөөнгө келет. Өз элинин салты боюнча ал бир туугандардын ортосуна жоолугун таштайт. Бирок бул аларды токтото албайт. Анда кыз катуу кайгырып кыйлайт. Ал үчүн бир туугандар өз өмүрлөрүн кыйбашын суранып жалбарат. Көз жашы ушунчалык көп төгүлгөндүктөн кең өрөөн заматта жашка толуп жагат. Ошентип, ал туугандардын ортосун кызды чөгөрүп алган зор көл болуп калат. Ал кыздын көз жашындай ысык жана туздуу эле. Өздөрүнүн ашыгынын өлүмүн көргөн Тескей менен Күнгөй кайгысынан таш болуп, көптөгөн кылымдар бою өздөрү сүйгөн сулуунун тынчтыгын сактаган тоо кыркаларына айланышат. Ал эми көлдү эл ысык көл, кыздын көз жашындай ысык кайнар көл деп аташат. Деңизде эс алууну сүйүүчүлөрдү Кыргызстандын бермети өзүнүн акактай тунук суусу, көгүлжүн булуңдары менен алтын кумдак жээктүү ысык көл көлүгүтөт.
Күнгөй ала тоо жана тески ала тоо кыркалары ысык көлдү түндүктөн жана түштүктөн куурчап турат. Шаркыраган тоо дарыялары көбүктөнүп ташкындап аккан жана өтө көркөм карагайлуу капчыгайларынын көптүгү менен өзгөчөлөнөт. Жетөгүз ак суу, Алтын Арашан, Семенов жана Григорьев капчыгайлары, Барскон шаркыратмасы жана Ысык көл котловинасынын башка жерлери унутулгус кооз.